өзүңүзгө мындай ыңгайыңызга карап көчүп кетип калсыз. Ошондой энди кыргыз болгондон кийин того кошмоду. О, Кудайга шүгүр. Биздин Кличкабыз балбан. Кличка. Иш жүзүндөчү? Иш жүзүндө болельщик биз балбанга. Исмат агабызга болельщик. Балбан Исмат. Мени кичинемден немени кылсаң кыла бер деп праваны берип койгон. Эң кичинеси эркелетти, үйрөткөн. Улак чабасыз да сиз да? Алдыңча чапканбыз. Азыр палвана көзү көргөзмөй койсо болот да. Палван деп. Көргөзмөй. Жөнүндө чаптырбай элеби? Чаптырбай палван деп койсо боло берет. 48ге кирсем ука. Мен жаш маалымда şu 5 yaşarımda dagы şu gilas бар edi da. Tikке турат edi da. Bu gilaska 80 жыл болду да. Кеминде? Кемиде 80 жыл дейм да мен ушул. Сонан бери мөп алат. Кардыны жакшы туйгузат, каласа уктайт, каласа басат, ойдагы болору дулак барса мурзек таштай берет. Күчү кайтпайт, ошондой эле. Кайтпайт. Ога Кудай берип ушундай эле кыймылдатпайт эле күчтү тыгып койгон да. Мындай түшүнсөң. Şu telefondan alыс болушунuz. Bu Кытайдын вирусу да жипсиз байлап коет бир жерде. Улак чапкыла дейт. Улакты чап ойну, улак алаксы, бир иш менен алаксы, жүгүрүп алаксы, тренировка кылып ойнойнайын. Şu telefondan alыс болгула мен суранарым ушул жаштар. Жашоодо түрдүү инсандар кездешет. Ырчы, чоорчу, кээ бири кой багып чарба менен алек болсо, кээ бирлери жоон билек балбандар, бак тиккен багбандар, мугалимдер, балыкчылар, базарчылар, балчылар деги эле толгон токой тармактын чеберлери бар. Бирок анын баарын бир адамга бербейт тура. Кээ бир учурда жараткан инсанга ушундай көп кырдуулукту тартуу катары берет эмеспи? Аны аздектеп биле жүргөндөр аз кездешет. Бүгүнкү каарманыбыз Исмат балбан жигитке 70 өнөр аздык кылат деген сөзгө татыктуу инсан десек туура болчудай. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн өзүңүздөр көрүп тургандай Баткен облусуна келдик. Бул жерде ошол биздин YouTube каналыбызда ушу көрүүчүлөрүбүздүн суранычы боюнча келип отурабыз. Бул жакта бүгүнкү каарманыбыз Исмат балбан ошол күтүп турат. Исмат балбандын ошол спорт таржымалын буга чейинки басып өткөн жолун сиздерге кыскача 20 минутталык убакыттын ичине батырып чагылдырып бермекчибиз. Бизден алыстамаңыздар. Biz Markaz айыл аймагына келдик. Бул жерде каарманыбыз Исмат агабызга жолуктук. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Биздин келишибизди билесиз да. Көптөн бери экөө сүйлөшүп жүрөбүз. Мына интернет тармагында дагы бүт ошо улакчылар дейбизби, спортко кызыккан бүт Кыргызстан боюнча ошо сизди сурап чалат да. Ушу Исмат балбанды тарткыла, өмүр баянын кайсыл жактык болот, кантип улакчы болуп калган, азыр деле чабат экен. Бизге ошол спорт таржымалыгы керек деп суранышат да. Мына телекөрүүчүлөр, интернет колдонуучулар турат. Өзүңүздү кыскача тааныштырып өтсөңүз. Өзүмдү тааныштыра турган болсом, куш келипсиздер. Assalamu alaikum. Men Asanov Исмат Абытович, фамилиямды дагы айтып коерейин. Мен ушул кичинеден 1973-жылы ушул Пулода Питөөнүк совхозу ушул жерде туулуп катта болгом. Ушул көчөлөрдө чоңоюп, ушул Питөөнүктө чоңойгон жигитмин. Азыр башка жакта Майдан айыл өкмөтү, Майдан айылында жашайм, тоодо жашайм. Чоң атам ошол жактан болгон да, ошол чоң атамдын жери мага подарка кылып берген. Мен азыр ошол жерде дагы үйүм бар, бул жакта жерлерим бар, барды келди да. Ака-ука, тууган ургун бардык ошол жерде. Бул жерде сиз өзүңүз Майданда? Мен өзүм Майданда. Ал жерде битте акам бар, башка турат менден. Анан калган туугандарым, эже, карындаш бардык ушул айылда. Барды.
tuğanlarım, akalarim. Özüңүзгө мындай ыңгайыңызга карап көчүп кетип Aa, ошондо энди кыргыз болгондон кийин тоого качмады. О, Кудайга шүгүр. Мурун баргым келбейди да. Бу тоогачы. Тоогуңда тынчылык, баягы бетте бардык жокко бир кадамды өтсөм Өзбекстан, пешкомол өтөм, Гүлпиян кыдырып келем. эмне болду? Майданга барсаң, тоодун эки таштын ортосуна барасың, мал айдаш керек мажбур. Жашчылыкта жакпаган. Негизи майданчы. Көчө жаккан мага. Көчөдө көп жүрдүм. Кийин азыр уже ар күн колум өсүп майданга качкым. Майдандан бир карış жылгым жок дейт. Жери жакшы, баардык жагында эле адам биче жашың өткөндө анан акыл келет экен да. Онсуз ол оюнду жакшы көргөн маалда кайыптарга алаксаң болгон убакыттар болгон да, жаштыкта эсиңде туруп. Азыр неме алаксытасыз анан кийин ал жакта? Азыр Кудайга шүгүр. Жагып калды сизге. Азыр Кудайга шүгүр элге Экениңизди билип калдыңызбы? кыргыз экенимди биринчиден билдим, экинчиден кыргыз болгондон кийин чарба кылыш керек. Кудайга шүгүр эл тоого жакын. Элге окшоп эле бизде дагы бир койлор бар. Кудайга шүгүр жакшы эле иншалла. Насип этсе, жылкы бар. Хайван затынын баардык сортунан бар. Аллага шүгүр. Азыр ошол жака барабыз да. Буйруса ошол жака барабыз насип кылса иншалла. Özgürlüğün şu sineslerle cengarlarıydı. Komşu baldardı şu. Mektepke barganda komşular gelmeyen urdu, mant dedesi. Urvağıla, koğula özür tiyse uğram da özür tiyse uğra öğrendi. Tiyişmesi urvağım deydi de. Özür dedi. Aytken işini kılattı da. Özür aytken işini kılattı dedi. Cengarlarıydı. Baldardım kişinesi şöyle deyindi. Cengarlıktan olsa bilmiş mi şu. Atasırım endi tiyegile buğa tiyegeni benim düşmanım, tiyegile bunu dedi. Tek koyacak o koy dedi. Aytkanını kıldırat dedi. Kinyesinden terikçilikке tırmışkan, şunu jakşı endi şu bizi karavet etti. Şu atqa kızıqırağı dedi kinyestenine. Şu atты kanıma at menen çoğoyu attı juda jakşı köredi dedi. At degende uykusuyan köyeke dedi. Payga oradı, payga koyup İsmet'le mingizeyüz dedi. Balam endi ular okuyam edek. Jığılıp kalan neveler dedim. Barıp kepti. Birinci ve ikincilikte alıp kepti. Jolda ketip tır dep sal başını tartıp koyup turdu. Endi Kudayım özü kolda olsun mayli. Kılaversin harakatince deydim de endi mayli. Allah saktaydı. Sakta çeken mayli dep. Endi birinci aytkanda korktum. Paygaga kichine bolan mingizi dep. Yok, anca jakşı oldu ki ben şunu ekin korkta kaldım. Sıyınıklanıp, kayaka barsa, jakşı ondan manday kıl dese görgün, jakşı cengarlıkça bar eken deyin de, şöyle cengari bala binesi çıgat eken. Söyleseyem başı olsam, et ver. Bala meni Kudaya perverdigar, bet alamın içinde, şirin güneş gündönü katarı da, Peygamber'da Ölsanam'ın hurmatı da Allah'dı olsun, Kudaya cırtkında canı olsun deyince, şu koca kadır olsun, azevler kolda olsun, eli cırtka hizmetkan olsun, Ruğa bereketin bala çakası iyi olsun, kanca eli cırtka hizmetkanlardan olsun de, oturattan Allah'dan dilep. Tamam Ruğa şu, çıksa girse, yine şu, otursam ben yüreğimde de, Bircak odağa kessem, sen yesemem var, kesin de pişke geçe, şimdi oturumda. Assalamu alaikum. Qanday jaksыңар, oynamang. Assalamu alaikum. Barakallah. Молодец. Биздин жаштыктар ушундай бир бозбала болгонбуз да биз дагы пайда залал ыстык суукту сезбейт эдик тука. Энди бул молодец ойноп жүрөбүз айнанайындар. Сиздерде чоңойгонсуздар? Ошол үйлөрдө чоңоюп, кичинен катта болуп, mana баардык, mana менин келиндерим мына, неберелерим мына. Мына мен неберем. Кара, кечип бер, бу шириндигин кара. Баракалла. Кире кой кызым, а?
ар бир айылдын атагы алыска тараганда эмне себептен тарашы мүмкүн деп ойлонгондо сөзсүз түрдө ошол жерден бир кен чыгышы мүмкүн же болбосо кандайдыр бир таланттын ээлери ошол жерден чыган инсандар чыгат. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Исмат Балбан дагы дал ушул мына өзүңүздөр көрүп турган Майдан айылында азыркы учурда ушул жакта жашайт экен. Биздин көрсөтүүнүн мындан кийинки бөлүгү ушул Майдан айылынын ичинде уланат. İsmat dostum. Исмат досум, биз 90-жылдардан бери доспуз. Исмат экөөбүз алайдан мал алып келип, сатып жүрүп таанышканбыз. Ошондон бери катышыбыз үзүлбөдү. Улакка да чогуу барып жүрөбүз. Бул досумда өнөр көп, жигитке жетимиш өнөр аздык кылат демекчи, көп тармактуу жигит. Достукка абдан бекем. Досум тууралуу айта берсе сөз түгөнбөйт. Азиядагы эң алдыңкы балбандардын бири десек жаңылышпайбыз. Шамдагай, Балбан, ушундай ыкчам жигит. Эми Исмат менен баарыбыз сыймыктанабыз да. Бул тууралуу кино тартыш керек. Kino yasaş gerek buna. Dostum. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Майдан айылына келип, мына Исмат агабыздын кичинесинен бирге чоңойгон айылдаш, классташ досу менен отурабыз. Саламатсызбы? Салам. Азыр мага мындай сизди көргөндө мындай суроо өзүмө мындай ой келди да. Сиз дагы бир атагы чыккан балбан окшойсуз. Биздин Кличкабыз балбан. Кличка. Иш жүзүндөчү? Иш жүзүндө болельщик биз балбанга. Исмат агабызга болельщик. Балбан Исмат. Көргөндөр биз балбан деп ойлоса керек. Мен сизди көрүп эле бир балбан деп ойлодум да. Досум балбан биздин Кличкабыз балбан болуп калган. Эми мына Исмат агабыздычы чынын айтканда интернет тармагында болобу, ошол WhatsApp азыркы учурда мындай колдонулган нерселери да. Ушулар аркылуу бизге чалып, комментарий калтырып, ушу Исмат балбанды тарткыла, өмүр баянын бүт чагылдыргыла деп суранып атат да. Сизди эми ажарын ачып бере турган сиздер да кичинесинде кандай болгон, кийин кандай баягы күчкө толуп болуп турганда кандай атагы чыкты, кантип атагы чыкты, эмнелерди багындырды, кантип таң калдырды элди, элге кантип эмгеги сиңди. Азыр кандай адам билесиз да. Ушу кичинесинен баштап айтып бериңизчи кыскача. Досум 4-класстан 8-класска бирге окуганбыз да. Досум кичинесинен эле өзгөчө болгон адамдардан. Неси менен? Өтө шок болгон да. Вообще Эсиңизде барбы ошо кичинесине бир шоктук кылып? Кичинебизде мектеп 8ге чейин окудум дейм го. Жаңы Оразалы үчөөбүз заочный эле окуганбыз да мектепте. Улакка каттап кетип калат деги эшекелер аттарын жетелеп, азыр порттерге жүктөп кетип калат. Бул Өзбекстан мына кадам жайран ат менен кыдырат дейт да биз. Аттарды аркага бейлеп берет. Кошуна өлкөгө чейин ат менен эле кетип калчусуз. Өзбекстанга ат менен түшүп границага чыгып да маалда. Союз маалда. Тоскон эч ким жок. Тоскон эч ким жок. Кайерге барсаң күтүп алат. Маалда улакка барсаң күрөш болуп калса да Исмат чыгып күрөшүп кое берет да. Күрөштөн да. Кичинесинен да күрөшөт. Азыр дагы күрөшсө керек, азыр кичине уялып калды. Аяш балдар жереп калды, аяш балдар чабып атат, аяш балдар күрөшүп атат. Өзүндөй чыктыбы балдары? Азбек күрөшөт. Кичине улас күрөшөт. Улакчы? Улак чабат, зор уластар чабат, эки улас тең чабат. Мындай эшекелер чекеден чабаткан да чапкан. Бир тоондору? Бардыгы чеп, азыр динге берилишип, чаппай коюшту. Ушул Айштаңыздар дагы өзү элге чоң атасы. Айштамдагы элди башкарган. Чоң атасы дагы элге мындай суу чыгарып ушундай иш кылган адам болду. Элди башкарган адам болгондо аксакал. Мында айылды эки аксакал бийлеген да. Ошонун бирөөбүздүн Айштабыз болгон. Улак төө коюп биринчи жолу ушулар улак берген. Чоң улактар болгон бизде да аны жерде. Азыр эми көбөйүп атат. Кудай калса дагы болсо керек ушундай чоң улактар. Демек, бул Исмат агабыз ушул айылдын сыймыгы экен да? Конечно, бул. Бүт кыргыздар эле сыймыгы да эми. Средний Азия тааныйт деп ойлойм, казакка чакырат. Вот бул сынчы дагы да. Жөн эле палван эмес бул. Атты дагы жакшы сындайт. Тажикстанга, Афганистанга, Казакстанга аттарды тандап берет да бул. Бул
Sultanda bergen atlar жереп атат барган жерде. Катасыз. Ol dosum bizge dagы birden atты mingizdi mana dosuma da alып berdi. Bizde at бар. Öyle etip жүрөбүz досума сыйныктанып. Урматтуу телекөрүүчүлөр, адам таланттуу болушу мүмкүн, бирок бир тармактуу болушу мүмкүн да. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Исмат агабыз. Мына өзү менен сүйлөшөлү. Исмат ага. Азыр досторуңуз менен сүйлөшүп отурсак, мындай сизге таң калып бүтпөйт да, дагы деле ошо кичинесинен сиз менен окуса деле, азыр мына канча жашка келип калдыңыздар, дагы деле таң калып бүтпөйт экен да. Мен дагы алардан угуп алып таң калып бүтпөйт атам. Сиз мына азыр көрүп турам, мына чарбачыл, базарда өзүңүз айтып калдыңыз, кадр сыртында базарда дагы иш алып барат экенсиз. Кайсыл тармак бул? Бул кимден калган? Ким тайне тага журтуңуз ошондойбу же ата журтуңуз ошондойбу? Бул менимче ушул чоң аталарымдан калган өнөр да. Бул талант окшогондо бул кандай деп түшүнсөм, биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыз лидер болгон чоң аталар. Бирөөгө акылы жеткен нерсени айткан, үйрөткөн, бирөөдөн үйрөнгөн, билгенин айткан. Баягыда кылып сактагып өзү үчүн жашаган эмес да. Мен атам ушундай бирөөлөргө боорукер, күйүмдүү, колудан келген жакшылык берешен адам эди да атам. Атамды азыр айтсам. Мен ошонун тарбиясы. Мен ошол бизде дүйнөгө же болсом бир ойноп мас болуп, баягыда жүрсөм мен болсом болот эди да. Оюм түзүмчө ойлойм да, ушу жашка кирип алып. Мени кичинемден немени кылсаң кыла бер деп праваны берип койгон, эң кичинеси эркелетет эди, үйрөткөн. Жакшы айтат эди да, ойнотуп отуруп айта берет эди, мындай кыласыз, мындай кылам, өзүнүн кылган иштерин айта берет эди. Нан жеп отуруп, чай ичип отуруп, өзүнүн кылган бизнестерини, баягыдайлардын адамдар менен кылган мамилелерини, досторуну, анан дос менен дос барып, жакшы болуп барып, кайтып ажырашып калганыны, баягыдай көп өтөр кетер, жакшы жамандан өтө менен көп тажрыйба кылат эди да. Атамчы основныйчы мен атта кетип атам, ушул ону муну сүйлөп, мындай катта адамга сүйлөгөндө көз общение кылат. Мен атам менен иштекенин сурабай эле бүтүрүп коет эди. Шону айткан дегендеги. Мен онун чызыгынан чыкканым, мен үчүн ошол маалда кыжалат болом, ынагым кебейт, баягыдай болот. Өзүм кыйналам, атама кеп кайтара алган эмесмин, кайтарбайт эдим да. Бирок ушул нерселер туура болгон. Туура болгон. Азыр энди атамды дейм, Пайдасын көрсөтөм. өзүмчө ошол маалда замандан артта калган адамдай көрөт эдим да, өзүмчөчү. Ойлоп көрсөм, ол замандын азыркы биз алдыдагы замандан ол дагына мен нарагыракта көрүп атам да. Атамды чалдыдар, мен кууп жете элекмин. Мен ушундай өзүмө тажрыйба алдым. Атамдын жашоодончу. Энди ар ким атасы өзүгө энди ал макташ эмес. Мен атам ушундай бир берешен адам эди да, кандай дейм. Мен күнүгө мага балам, өзүмө неберем бар, балдарым бар. Мисалы үчүн акча бер дей берсе, баары бир 2 марта, 1 марта бергенден кийин туруп тур дейсиң же болсо. Менде атамда ондой характер жок эди. Окууга барганда мен адамдар баягы институтка мен күнүгө 1 сом сайзын пул алып кететтим атам. 1 сом пул берсе мен мектепке барам. Ушундай мени ушундай кылып. Мисалы эрке чоңойтуп коюптур баланы дейт да, бир тур эмес иш кылып койсочу. Сиз кандай болуп калдыңыз анан? Эрке чоңоюп калганда эки түрү болобу? Бул эрке чоңойгон менен жөн мындай баягыдай сразу же эркин койгонбуз? Эркин койгон менен эрке чоңойгон экөө бирдей эле. Бу жерде баягы ата эненин немеси керек да, балага туура направление бериш керек. Түшүнүңүзбү? Пулду берет, жакшыга пайдалан дейт, берет да мисалы үчүн. Эч нерсе аябайт, багытты чөткү берет. Сен дейт, мындай балдарга кошулсаң, мисалы үчүн мындай болуп калат, бирөөнүн буюмун урдаба дейт да. Сен туура сөздү айткын дейт да. Мага таасир кылган жери ушундай. Бирдекени урдап калсаң, энди айтат да, көп диндеги адам эди да. Мына молдо ажыларды көрсөм, молдолор омалда ажы деген почти биз билбейбиз да, жаштыгы ажы деген түшүнбөгөнбүз. Омалда ажыга барган адам кем эди, сайзы маалы. Кийин 90-лордон билип келдик. 95-жылы мен атам ажыга барды. Автобуста барган. Ушундай диндеги адамдарга жакын эди, молдолор келе берет эди, барып өзү зыярат эле кете берет эди, ошо сайзы маалдачы мен көзүм менен көрүп. Азыр энди адам болуп секин ушу алымдарыбыздын, дамлаларыбыздын жакшы мындай инсандарыбыз көп экен, ошолордун ар бир мына Чубак ажы рахматы Алла разы болсун. Мен дайыма ушунун
YouTube'ga çıkargan masaları, bayanlarını uğup, şondan köp yaşöme tecrübe aldım da. Көп адамды жакшы жака бурду. Жакшы жака бурду да. Буну мен кылып аткан, өзүңдүн кылып атканды адам туура дей берет экенсиң. Ошол улакчылыктагы ошо атаңыздан өткөнбү кандай? Бул улакчылык атамдан өткөн да. Бул сайыздын маалыда атам жылкылары болот эди, бээлер болот эди. Ол маалда совхоз, колхоз мисалы үчүн бир сотик үлүшүң жок болгон го. Шундай өзүң баягыда кылып, ошондой кылып Бүт эле мамлекеттик. Мамлекеттики болгон. Чыкса мамлекеттики будайга түшөт. Чыкса мамлекеттин бедесин жейт. Ушинтип энди бир кандай десем, ошо маалдагы биздин аталар энди жылкы карма барган, ушул мамлекет менен келишип туруп иш кылып, ишти жүргүзгөн да, бизди ушинтип баккан да. Жылкылар улак чапканбы өзү? Өзү улак чапкан, аралашып бир чабат эде, мен абамды жүлүп эле үзүп чапкан көрүп, акаларым бир чекеден чапкан. Атам анан ушу бит атты үзбөй, ачарчылыкта мен бир атым болгон деп айтат да мага. Мен аттым өзү бир үй бүлө баккандай бир бирөө баккан. О маалда ука. Күкүрт бир тиин эди да. Мен билем, самын 20 тиин эди. Ушундай нерселердин салыштырып айтканда, ошо маалда мен атамда 4 та, 5 та аттар болот. Ошол тонна жемдап келип төгүп коет эди. Айтат эди мага, "Исмат, мен кичине баламын да жүгүрүп келем. Ал атка отсагы жем салса жарайм да. Акалар мени буйруп баягыдай сала турган өлчөм бар. Карачы ошо өлчөмдө манага 2 та, манага 3 та дейби. Болду дейм, олордун алдында саламы? Менин характерим бирөөнүн айтканына сар кирбей турган пейилим бар эди да. Ал ким өзүм жаккан атка сразу 2 та же болсо 3 та көрөп кылып коям. Мен ол меники да жакшы, менсеки мен алам. Демек кичинеңизде эле ат жанды экенсиз да. Ука кичинемден шу төрпүтү бар ат, эшек минип катта болдук ачыгыда. Ачыгыда муну туурусун айтыш керек. Мына ушул чөлкөмдө сизде балбандар барбы, улакчылар? Кудайга шүгүр, конечно да, ошол балбандар бар, ушул журттан балы батырлар чыгып, жакшы адамдар чыккан. Кудан бизге окшогондар ушунда Ошонун аркасынан ээрчип атат да. Ошолорду угуп, ошолорду менен тажрыйба алып, насып биз ошолордой бололу деп, жакшы ниетте кетип аткан мезгилдерден да жакшы ниет менен жашап аткан ойлор. Бирөөгө жамандык жок, Кудайга шүгүр. Мен жана эфирден сырткарда айтпадымбы, сиздерди мындай көргөндө палбан элестеттим да менчи. Мындай туруш тулку бой келбетиңиздерденчи. Улак чабасыз да сиз да. Алдыңгыча чапканбыз. Азыр палван экөөбүздү көргөзмөй койсо болот да. Палван деп. Көргөзмөй. Жөн эле чаптырбай элеби? Чаптырбай эле палван деп койсо боло берет. Эми биз мында Исмат агабыз тартканы келдик да. Анан сиздерди да аябай мактады өзүчү. Мага чейин ушулар чапкан. Ушулар аябай балбан болгон, бирок кийин таштап койду депчи. Сиз эми түшүнөт экенсиз да, бирок кандай болгон күндө да сиз мына улакчынын түйшүгүн, эмгектерин түшүнөт экенсиз да. Бул Исмат агабыз улак тарабында кандай өзгөчөлүктөр бар? Бул эми тубаса да, улакчыда бар баягы футболисттер ылган калат да. Жашырада любой аралашып чаба берет. Мен улакчымын дей берет, барып. Аягына чейин эч ким чыкпайт, э? Чыкпайт. Сөөгү каттык, бир тубаса бир ушундай инсандар улакчы болот да. Мен ошентип баалайм. Жаны каттык адамдар. Жүрөгү бүтүн болуш керек улакка. Ток, коркпойт. Палван экөөбүздүн жүрөгүбүз орточо эле. Көм. Буга салыштырмалуу, мен ошондой да. Бул бир Аллах назар түшкөн адам деп баалайм мен. Ким кандай дейт, мен постоянно жанымда. Бирге жүрөбүз. Анан бир өзгөчөлүгү бар экен да, бул Исмат агабыздынчы мына палван досуңуз айтты. Кайсыл багыт болсо, кайсыл иш жумуш болобу, же спорттун кайсыл түрү болобу кете берет. Бардыгына шыктуу. Базарда дагы жакшы соода кылат деп. Бул тажик тили дагы анау Тажикстанда 2 тил бар экен да. Диалектикасы 2 бөлүнөт экен да. Ошолорго переводчик бул. Экөөнүн тилини билет. Экөөнүкүндө. Ушкоргон тажиги менен Тажикстан тажиктарынын переводчиги ортодо. Экөөнүн тең тилин билет. Токтоңчу ошондо мисалы мындай мисал кылып айтайын. Кадамжай менен Баткендин эки башка тили болсо, ошо тажиктердин өздөрүнүкүн өздөрүнө которуп береби? Өздөрүнүкү өздөрү которуп берет. Бул мынау Очкоргондогу туугандарыбыздын тили наргызлардан башкача да. Булар түшүнбөгөндөрү бар. Бул түшүнөт. 2 тилди тең түшүнөт бул. Тажикчаны суудай билет. Демек, ал жагынан да тил билген жагынан да тубаса. Өзгөчө белгилери энди бул бизге ыр жазып берип, сүрө жазып берсе биз
10 top zorga жаттайбыз. Endi bul Liboy artist Liboy molda 3 marta okusa qaytarып okuy berет. Şunday talanты бар. Жаттап коет. Кырааты менен окуй алат сүрөлөрдү дагы. Китеп карабай алат да башыга. Şunday белгилери бар эndi туаса. Биз азыр мына тарыхты эскертип турган бир мына гилас экен бул. Сары гилас экен да? Ооба, сары гилас. Кыскача айтыңызчы ушунун тарыхы дагы мына айылдагылар үчүн кызык да. Бул гилас Телегөрүүчүлөр да. мен азыр 48ге кирсем эке. Мен жаш маалымда şu 5 yaşarımda dagы şu гилас бар эди да. Текке турат эди да. Бул гиласка 80 жыл болду да. Кеминде. Кемиде 80 жыл дейин мен ушул. Сонан бери мөп алат. Баягыда şu чоң атам Hasan деген чоң атам бар, шул эккен экен. Мунучу ошо маалда каяктан алып келген эккен. О маалда бул жерлерде дарак болгон, төлкө өрүктөр болгон. Бирок бизде өрүктөр болгон, мына чоң өрүктөр турат. Булар Кыйып коюпсуздар. Кыйдык энди булар мөбага уже башка сортко алмаштырып атабыз да буларды. Бирдон келдим. Булардан 150 түп чоң өрүк бар эле, чоң атам экен. Болгон да чоң атам керечи. Бул жерде көп эле ошо чоң атаңыздан калыптыр да. Чоң атамдан. Эми өзүңүзгө кайталы да, мына улак боюнча сүйлөшөлү. Сиз улактын артынан кайсы жактарга барып чаптыңыз? Анан улакта бир эсиңизде калган бир олуттуу окуялардан айтыңызчы. Endi uka ulakka Kudayga şükür köp жерге барып улак чаптым. Mana Kırgızstanda endi bu Kırgızstan özüzdükü. Bul endi bitta respublikabız, misal üчүн Oşko bardыk, Bişkekке bardыk, Şoңолайда болдук, Баткенде болдук, Нокотто болдук. Bu Kırgızstandагы улактарда Kudayga şükür köp эле жерде болдук. Биринчи. Азыр дагы эле барып турам. Досторум чакырып турат, улак бар дейт, барам, Kudayga şükür карашып, көрүп. Ошондой аралашып эndi барып алып бир кандай десең эndi ошончо ака-ука, тааныш билиш, досторду көрүп өтө улакты барып көрүп келгенден башка. Анан коңшу мамлекеттерден Өзбекстандын энди бардыгы жерлерге барып чаптым. Тажикстан, Афганистанга дагы бардым. Афганистандан досторум бар. Ошо ат аркылуу бардым да. Энди алгы жакшы эле заман бир аз ат темасында барып ойноп дегендей. Дос болгондон кийин неме? Көрүшкө жер, эл көрүшкө, жер көрүшкө Алла насип кылса инсан кадыр экен да. Буйруп турам, ошондой мамиле. Только Россияга чыкпадым мен улакка. Эми Россияда деле кыргыздар чыгат. Эndi Кудай кааласа өзүбүздүн өлкөлөр чоюкка жайланышып атыр, жакшы балдар. Мына Нокатта, мына Карыбек деген өлкөм бар, азыр Нокатта. Ошол дагы ошол жактарга жайланышып атыр. Мына досторум бар, ошол жакта Новосибирскиде бар. Ошо Россиянын ар бир шаарларда жакшы зор ишенген Аллахуда акаларым, досторум, ükelerim kengiri var Россияда. Келин, улак чабып кеттиң, ат алып кеттиң, ат берели же мындай кылалы деп. Олар сүйлөшкөн сайын баары чакырат шаарга. Ого убакыт жок, насип энди бир насип кылса барып калабыз. Айланып. Сизге суроо да мына. Неге улакты тандап алдыңыз? Эми мына улак чынын айтканда аябай мында кооптуу да. Ат өзү ат мин албаган адамдар канча улагын чаппай элечи. Бирок улакты чабыш аябай кыйын да, татаал. Улактан башка спортту тандабайм, неге ушу улакты тандап алдыңыз? Улакчы болуп калганымдын себеби мен анда атам эркеси болгонмун да. Атам бир жака жөнөсө мен жабышат да, мен алып барасың. Анан акыл таанып, эстеп калгандан кийин өзүң эшкелге чыгып келгендей болгондон баштап мен учкачтар убактарга коноктор болду малда. Коноктуу 2 күндүк улактар болот да. Ошол улактарда енді қарасаң елдің берешенділігінің ошо малда баягыдай мал енді азыркыдан элдин состояниясы сал пас эде, мен билемден да акыл жүгүртү өзүм кичине сондагын. Ошо малда 2 күндүк улак берет. Ким улак берсе биз жакта 2 күн обязательно коноктуу. Бир күн коноктуда жатасың, эртеси улак чабасың, келесиң. Ошондой улактарга алып барып аксакалдардын жанында отуруп олар сүйлөйт, аксакалдар, катта аксакалдар сүйлөйт, анан олар булат, палвандар чабат, анан олордун улакты чаап, баягы сооруну алып, баягыдай бир аз кыйналып жеткирген жерлери баягыда анан ашыра албай калдым деген жерлер мага жат болуп калган да. Демек кичинеңиз. Булар алы сүйлөп эле тактикаларын мен бунан биттесин урдаганмын. Энди Алла берген, урдазам десең бой кылсаң Алланын берген сыфаты. Сиңирип атасыз да, угуп атасыз. Сиңирип да жугуп. Бир аксакалдын
soldan eңилсе бир аксакал, оңдон бирөө ушундай көтөргөндө алып кетесине, положенияларды бириге бири айткан жерлерде баардык ошол Сизге мындай мотивация болуп турду. мотивация болдум. А Мен бирок да ушундай болом Мама Саур палван айттым мисалы үчүн. Ушул менин немелерим, устаздарым да. Мындай айткан. Акамдар менен бирге жүргөн, акамдын достору, устаздар. Акалар менен Кыргызстанда бардык эле менин устаздарым, чоң палвандар биздин устаздар. Биз кызматыны кылабыз. Дебай жерден арсыкса колдон келсе. Анан ошентип ошолордон баягыдай тажрыйба алып кийин ат миндик. Өзүбүз жарат. Ат биринчи барсаңыз мен аттардын жабысын коройт эдим да, кичине баланы дөңгө тургузат. O maldan düke hazırgı porter, hazırgı palvanlar menen hazır kulak çapkan palvan. At Kudayga şükür kısa bolot da. Nege degin? Uşul jer maydanda turandı. Bitti attı mingizet. Sağ rette menen zat 6 misal üçün. Şetten 35-40 kilometredir aşağı. 4 saat 3 saattir aşağı talabı bilmeyim ben kişinin. Ertemi arkama 2-3 tane baylat, davay dedi, baraver dedi, körsek mi? Men 2-3 klasdan önce men at taşı başlagan, peregan başlagan. Menin kiram, jol kiram, men de oylasam. Şuna barasın hakkıma. Kimisi kan kese bitta torpaq taşırat, ulaq baştalap atkanda. Üstüge oturguzat 5 metrede, 10 metrede, je biri op koy, je düşüp kala birdeke ola. Boldu şunu birör davaylın razım içimden. Bayağı javanı korup oturup keçtikirden ondan keyin pilus. Olar bardık balonda çoğu jata. Olar apşene kılat. İsmat torbamda alıp koy deydi. Torbamda putumdu çeşip koy deydi. Tartıp koy, paytoğumu alıp koy. Biri bardık endi akalar kanday desem kızmat kıldın, biraz kızmat kılış gerek endi. Şolardın nazarı da, şolardın bayağı jakşı, palvandardın nazarı, mına şolardın oylap atam. Şolardın algı jakşı niyetleri bana tiydi deyim. Buyursaçı. Sözün törkünü şol turbay. Törkünü şol. Oşon üçün biçe kızmat kılıp koyup onun pulunu surayıp zaman emesi de olmalıdaçı. Şu berke manita turup tur mana attı jeteleyip kettise boldu. Ertege bar men atımda ulaka jet kirip geldise boş bolsa boldu bolsun bir dostum men barıp alsam barıp bir aşır berse bolot. Keyin özüm aşıra turgan maldarda akalarım bardığı çabat, baya palonlar bardığı çabat, birөө tanımay, başka obluska, başka rayonga barsaң, başka memleketke hiç kim tanımaydı. Men boş turgan töylördü minip, jön turgan balı özüm çabalagat berip turgun, bir minutте turup kirip turup, bir ileştirip, bir körüp, şuntip. Algı resin sanıp pasıdan çıkkamında men bul attı üçüncü minip. Bilemin attın kadırını men ötatты hatırlayım. Kapıstan açıp hazırgı palvanlar ayta sıradelen 1 milyon katasa, ortası da oynasa. Ol palvan boydu, ol 1 saat, 1 yıl, 2 yıl palvan bolat. Türkiye'de emele kanday palvan bolat, müşahitkaş palvan bolat. Başı oru, düşünmeydi ol özü temaga. Jana futboldagıday эле да жүдө өтүп путсутка тепкендей эле. Баягы желтый карточка, малтый карточка шолордук да. Дагы эме Кудайга шүгүр Кыргызстандын кеңдигиден мындай боорубуз кең ойноп күлүп, бирибиз көтөрүп ойноп жүрөбүз. Аллага буга шүгүр кылыш керек. Азбек мырза, мына сенин атаң Азияга таанымал улакчы да. Биз ошон үчүн келип отурабыз да бул жергечи. Ошо элдер суранып тартып деп. Сен атаң менен кандай учурда сыймыктанасың? Мен ар убакта сыймыктанып атам мен. Негизи мындай кишинин баласы болду да сыймыкта. Мисалы бир башкача. Мисалы да мындай да, атаң көчөдө кеп кылып калышат. Исматтын баласысыңбы? Исмат балба мындай болгон, биздин досубуз болот же айылдашыбыз болот деп элдер кеп кылып калат да. Сен кандай да сыймыктанасың? Сен угасың да эмне болот? Кандай сөздөрдү угасың? Атам тууралуу ошол башка айылдарга барганда, достор менен жүргөндө, достор менен ояк буякта жүргөндө атам тууралуу жакшы сөздөр айтканда мен сыймыктанам, ушундай адамдын баласы болгонго татыктуу болайын депчи. Демек көчөдө сен дагы мындай коомдо мындай жакшы алып жүрүшүң керек экен демек. Ошол жоопкерчиликти сезип атасың. Ооба, иншалла. Ошондой жакшы адамдын баласы болгонго. Жакшы адам болушу, атактуу адамдын баласы болуш дагы мындай оңой эмес экен да. Жоопкерчилик көп экен да. Жоопкерчилик көп. Атаңын мындай атын булгап албашың керек да. Ооба, ошо бир иш кылсаң да ойлонуп иш кылып, атаңын немесиге дак түшүрбөй, паланчынын баласы мындай андай дебей, жакшы боло турган неме кылабыз иншалла. Ошого аракет кылабыз. Эми мындай да. Атаң дагы ошо чоң атаң көрүп өсүптүр да, сенчи
Сен да улак чабасыңбы же кандай? Мен да 1-2 жылдан бери чаба баштадым, Кудай кааласа. Спорттун кайсы түрүнө көбүрөөк кызыгасың? Улакка да. Ватан кылган ишти кыл дейт, ошо Кудай кааласа улакка эми баштады, Кудай кааласа. Эми аралашып баштадың. 1-2 жылдан бери. Кудай кааласа быйыл жыйынтык жакшы кылабыз деп тренировканы баштап атабыз иншалла. Mana Ismat akamni YouTube'dan ko'rib turardim. Mana otga chiqyapman. Мен өзүм дагы атка ышкыбозмун. Бүгүн дагы Исмат агабызга көрсөткөнү 2 атты алып келдим. Кудай буйруса таанышып, бүгүн үйүндө олтурам. YouTube'дан көрүп, суктанып жүрсөм, эми иниси болуп калдым. Мен үчүн бул чоң сыймык. Балбанды менимче Азия сыйлайт. Эмнегедир Кыргызстандан Исмат балбанга окшогон мыкты балбандар көп чыгат. Анын арасында Исмат агабыз дагы эң таанымалдары десем жаңылышпайм. Исмат агабызды Азия сыйлайт. Кудай ыраазы болсун агабыздан. Allah razı olsun akamızdan. Алдың мен турмушка чыккачак эле атам жөнүндө угуп жүргөнбүз. Улакташтап, алды кет салды деп, палон деп айткандарын телевизордон көрүп, ютубтардан көрүп жүрчүбүз. Азыр эми келин болгонума 3,5 жыл, 4 жыл болуп калды. Атам жакшы, тартипти жакшы кармайт, тазалыкты жакшы кармайт. Урушканда урушат, атам урушкан бизге дары. Кудай кааласа эми ошо ата-энебиздин айтканын кылып, кызматтарды кылсак эми бактылуу болобуз иншалла. Ошентип сыймык, Кудайга шүгүр, ушундай жерге келин болуп түшкөнүмө Аллага бесеп шүгүр. 2 кыздын энесимин. Ошо атам жакшы, апам жакшы. Ошо Аллага бесеп шүгүр. Кандай кыздарым? Кандайсыңар? Гилас терип атасыңарбы? Молодец. Кандай жакшы болуп калдыңарбы? Молодец. Менин кыздарым жордабы, кара. Гилас терип турат. Тере бергиле, айнамайын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз мына көрсөтүүбүздүн акыркы бөлүгүн тартып атабыз. Биз колдон келишинче ошол билгенибизди сурадык. Исмат агабыз айтып берди, достор айтып берди. Исмат ага, жана кадр сыртында да айтып өттүңүз да, баягы балбандардын сортун сурасаң менен депчи, мындай жалпак тил менен айткандачы, балбандардын кандай сорттору болот? Палвандардын эми кандай сорт? Мисалы, сиз өзүңүздүн досторуңуздан айтсаңыз, мисалы, мына Мырзабек балбан мындай сортуна кирет, тиги балбан мындай сортуна кирет дегендейчи. Мырзабек балбан бул номер 1дердин биттаси. Кандай номер 1? Несими өзгөчө эле? Бул Мырзабекте кандай десем, бул улактык, жөндөмдүк, мында бир Кудай берген табигый күч бар. Мында Алланын жардамы бар. Бул адамдарга окшоп жүгүрүп, тренировка кылып, залга бар, ондойду билбейт. Кардыны жакшы туйгузат, каласа уктайт, каласа басат, ойдагы болор, улакка барса Мырзабек таштай берет. Күчү кайтпайт, ошондой эле. Күчү кайтпайт. Ога Кудай берип, ушундай эле кыймылдатпайт эле күчтү тыгып койгон да, мындай түшүнсөңүз. Бирөөлөр качка сачка, биз дагы энди калган палвандар энди бар ичте азыркы. Мында көз караш менен караганда алдыңкы палвандар ушу ишти көп кылган, кардыны тойгозуп, кыймыл көп болгон да, баскан. Аракетте болгон. Атайын машыгуу болгон. Атайын машыгуу болгон. Ошо палвандардан отуруп бир марта тренировка кылам деген чалды укканым жок да. Менен бирге турганчы, туурусу. Көзүм менен көргөнүм. Волни барга барганмын деген жок десеңиз. Ошого мен азыр мен да мындай да, бул биз арман кыламын. Ушу менин бир азыркы шу 20 жашта болуп калсам, шу залдар болуп калса да, мисалы үчүн шу азыркыдай шарттар чөткү болсо, мен залда жатат эдем да. Шөйткө бир баягыдар. Бул азыркы балдар 2 күн барат, же 3 күн барат. Тачап кетет. 4 күндөн кийин жол чекеси менен басып жүрүп, мен жок болуп кетип атат да. Бул насаат катары айтасыз? Бул насаат катары бул сөзүңчү. Бул шуну таяр нерсени маза кылып пайдалангыла, кыймылдагыла аракет болот да. Сиз өзүңүз биз мындай залдарды издегенбиз, таппаганбыз, оюбузга түшүргөн кирген эмес да. Мен балбан десе эле, мисалы, балбан десе ошо Мырзабек балбанга окшогон, Еген балбанга окшогон, мындай чоң, сиз башкача экенсиз го, мындай арык, дагы эле жаш, 25 жаштагы балдарда жүрөсүз да, дагы деле машыгасызбы? Үлкө энди бул мен кыймылды көп кылам. Жатып, кыймыл басам, жөн тургандан эки жакка басып, чарба иши мен ол кыймылым. Жөн басканда адам бир жерде отурганда жөн нерсени кармап сыгып кыймылдап отуруш керек да, мага ошол жагат. Жөн жатып уктап, баягыдай кылгандарды мен алдыракчылык. Анчалык неме болбойт. Мен өзүм басканда кыймылдаман, өзүм майданда турам, мына түшсөм 300 метр катта жолго. Бир марта түшүп чыксам, кайра унутуп калсаң, дагы кайра түшсөң 600 метр басып коесуң. Бу жака жүгүрүп, чуркап, аяка басып, беттен аяка басып эле ушундай. Бул көрүнгөн тоолорго деле чыгып турсаңыз керек иш. Конечно, тоолор жөн эле
Ой, топ турабы, бирдекен керек болса шат барып алып келесиң, басасың. Биз пут менен эле көп жүргөнбүз. Мына Учкоргон, şu yerden азыр 20 километр болсо, мен Учкоргонго мал базарга шундай малды алып барып, өтпөй калса кайтып айдап келет эдим. Мына сафарлар турабы. O malda teknika sekene. Biz köp baskamız, köp kıymıldağım, köp kıymıl kılış gerek adam. Biz işeni atабыз, мына күбөлөр турат айтайын. Başka eşteke endi kalabım yaşlarga uykunu az kılış gerek, bayağı telefondan alыс boluş gerek. Ulakçı olam, palvan bolam degençe, uşak kaptan vapşa alыс boluş gerek. Paygesiga kızık baş gerek. Nime koysadan ulak bu, biz ulak ele degen jerge barganbız, onun tay koyuyor eken, torpak koyuyor eken, yok ulak bolsa boldu. O malda degen telefon yok, kat yok. De tamaşada ulak var eken de, je bolsam kadamjayda ulak var eken de aytat, ugup kalgansın çeresi eret. Anan közüň jübün bismillah sağır men jönö beresin. Barsaň oýtdy ulak boý kalgan günderem boldu da. Kayra kele atıp jolda birdekelerdi çapkılap, keşte kirgizip, anan kiyin eken dep kiyin izdep çapkanmyn men ulakty. Şunçalyk biz ulak çap mana dostlarym turady jedim. Bizdin malybızda sayız tırkırap ketmedi mi? Bayağıda adamlar ulak emes kardıgan anda kaldı. Biz atmeni ulak izdeyiz, o yok. O etke var kişinin takaber, bir var ulak ve şuntip ülke biz bunda ulaktı süygenmiz de. O çoktan ot üzülmeydi de. Kazandın, tandırdın ot öşmeydi de. Şu kelgen adam kelip getirip... Kutlu yer eken de? Kutlu yerde Kudayga şükür. Hazırki adamlar üyü 3 etaş, üyüge hiç kim kirip jatpaydı. Bir adam girgenge mümkünçülük yok. Böy basıp jatadi. Bizdekiler şu toyxanada da hazıram kança adam kese men şo kursam bolam, büyüme kelever degem şo menin atamdan kalgan nerse. Hem biz daha geliriz tanış bolalım. Kegile 10 gün tursan men 10 adam kesem çayın içketer onu Allah rızkısın berip koytken da. Oldu, rahmat. Rahmat keler kegeningerge bardыңар. İsmet ağa sizge tereň ыраазычылык билдиребиz. Бүгүнкү көрсөтүүдөн жогоруда айткандай ушундай жаштар, жаш улакчылар, спортчулар бүт жакшы bir тарбия алат деген ишеничтебиз. Эми кийинкисинде дагы келсек кенен кесири аяк курабыз. Telefon oynağı aynen jaş balдар. Şu telefondan alыс boluşan bu Xitayдын virüsü de cipsiz baylap koyat bir жерде. Улак чапкыла дейт. Ulakты çap oyunu, ulak alaksı, bir iş menen alaksı, jügürü alaksı, tırnavka kılıp oynayın. Şu telefondan alыс boğula men suranarım şu jaşlar. Boldu. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу интернет колдонуучулар, биз ар дайым ушундай эл ичиндеги таланттарды, эл ичиндеги балбандарды ушундай мындай жаш муундарга ушу биздин ата бабалардан калган улуттук оюндарды өткөрүп берип жаткан ушу Исмат агабызга окшогон балбандарды ар дайым чыгарып жүрө бермекчибиз. Жолугушканча.